Сулаймантоо археологиялык музейинин жетекчиси жана кызматкерлери тарабынан келишпестик дал ушул окутуучадан башталган. Тактап айта турган болсок, музей кызматкерлеринин берген маалыматына караганда, элден чогулган музейге иштетилүүчү каражат музей жетекчиси Абдыкайым Кангелдиев тарабынан максатсыз иштетилгенин айтышып, нааразычылыкка чыгышкан. Сулаймантоо археологиялык музейдин кызматкерлери 4-апрель күнү жыйналыш өткөрүшкөн. Жыйын акырында эстеликти сактоо бөлүмүнүн ишин аталган жайдын жетекчиси канааттандырарлык эмес деп тапкан. Жетекчинин мындай чечимине кызматкерлер макул болбой, эки тарап ортосунда конфликт кырдаал шартталган. Анын натыйжасында учурда Сулаймантоо музейинин директорунун ооруканага жатып алуусу менен аяктаган. Жоқ, мен Сулаймантоодо акча жасаймын, бизнес жасаймын деп кирген эмеспиз. Биз Сулаймантоого чыныгы таза кызмат кылайын деген максатыбыз бар. Бул карандак калп жармаштырып атышат. Ал жерде урдап, тоноп, кассалардагы акчаларды тоноп, арендадан түшкөн акчаларды тоноп, ошо ыйык желеде арак ичип жүргөн азганактай топ бар экен. Ошолордун жасап жаткан амалы. Аталган музейдин айланасына бул кырдаал биринчи жолкусу эмес. Жетекчи менен кызматкерлер ортосунда келишпестик 6 айдан бери шартталып келет. Мындагылар бул абалга музей директору Абдыкайым Кангелдиевдин мыйзамсыз иш-аракеттери алып келди деп жатышат. Тендерден 51 000 сомго бардык жабдуулар менен бааланган. Ошол бааланып алынган. Бирок бул тендерден акчаны нак алып алган дагы, анан өзү эле алып келиптир. Эгер ошол тендер боюнча, мыйзам боюнча болгондо ошол боз үй эки эшиги менен, 53 уугу менен, чийлери менен келмек да. Бирок бул акчаны алып алган дагы, бул берки боз үйдү алып келип өзү эле куруп алган, андан акчаны мыйзамсыз жеп койгон да. Чуулганды жыйналыш учурунда бөлүм башчыларынан тарта катардагы кызматкерлердин баары чогуу болушкан. Бирок жетекчиге карата эч кандай күч колдонуу болгон эмес деп жатышат. Бизде андай эле бири-бирине булкуган, бири-бирине журмалаган эч кандай эме болгон жок. Мен өз көзүм менен көрүп турдум ошол чогулуштун башынан аягына чейин. Мен качкан адам катары айтып коюшум керек. Эч кандай инцидент, бирөөгө бирөө зыян келтирген, физически болгон жок. Музей жетекчиси денесинде жаракатты калыбына келтирүү үчүн учурда ооруканада. Биринчи бизге даттануусун жазабыз. Даттанганда кандай ооруган жери, башы, ошол кусуп аткандарын айтып, уруган маалда эси болгонун айткандыгы биринчи себеп. Экинчи себептери аларды биз невропатолог көрдү. Невропатолог өзүнүн заключениясында сотрясение головного мозга, анан эмбирти головного мозга жазыптыр. Сулаймантоо музейи Ош шаарында Сулаймантоодо жайгашкан этнографиялык комплекс. Бул музейдин жетекчисин дайындоого байланыштуу буга чейин да чыр чыккан. Өткөн жылы Самара Каримова музей комплексине жетекчи болуп дайындалып, коомчулуктун катуу сын пикиринен кийин ырчы бул кызматтан баш тарткан. Андан соң учурдагы директор Абдыкайым Кангелдиев дайындалган болчу. Даткашабдан Актилек Акылбек уулу, Нур Ньюс.